$109 000 Ош шаарынын Мада айлантандар сонун болгон жер сатууга чыгып калды. Болгондо дагы палтарашка салынган мына ушул үй менен достор. Өздөрү көргөндөй эле мен азыр жалпы аянтын айтып өтөйүн. 8 сот экен достор, айтып өткөндөй эле. Эми палтарашка салынган үйдү мен бир катар силерге тааныштырып өтөйүн. Достор, жүрүңүздөр. Биринчи кирип келгенде азыр биз футболго киребиз. Өзүнүн жакшынакай мондай тепкичтерин менен чөбүз. Тепкичтери да жакшынакай плиткалар менен басылып тур. Өзүнүн мондай пластик айнектер менен. Ой, аябай салкын го. Ремонтторго келе турмасак достор, ремонттору орто, жакшы деп да айтсак болот. Бул узун кирип келүүчү жай экен достор. Эми бул жакта келип калган меймандарды да тоссоңуздар жакшы болушту экен достор. Кааласаңыздар кухня мебелди коюп кухня кылсаңыздар болот экен достор. Потолокторду көрүп атасыздар, моюша бойлор өзүнүн жакшынакай болгон чоң пластик айнектен жасалган форточкалар менен экен. Жүрүңүздөр. Эми мен азыр экинчи бөлмөгө кирип келе турган болсом достор. Ой, сиздерге бул бөлмө дагы жагат достор. Караңыздарчы, жайкысын аябай салкын болот экен, сонун экен достор. Полуна келе турган болсок достор, ламинатты жакшынакай кылып, тегиз кылып төшөп коюштур. Так, эшигине келе турган болсок, жакшынакай болгон мондой шаат эшиктерди көрүп атасыздар, туткалар менен. Эки бөлмө бар, анан кирип келүүчү жай үчүнчүсү. Так, эми биз азыр өйдөгө көтөрүлөбүз. Так, экинчи этажга чыга турган болсок достор, мына жерде жакшынакай бетондон куюлган тепкич менен чыгат экенсиздер. Өзүнүн перилалары жакшынакай болуп, темирден болуп коюлган достор. Анан тепкичке дагы бул жагына дагы мынакей кафелди көрүп атасыздарбы? Кафел деп койсоңуздар өтө культурный болуп чыкчуда экен, а. Эки канаттуу пластик айнектен түз эле кирип келесиздер достор, мынакей. Бул жерде культурный адамдар жашайт деп окшойт менимче, достор. Карасаңыздар, өзүнчө дизайндер башкача го. Достор, биз анда биринчи бөлмөдөн баштайлы. Бул жак спальня. Кантет мына кухня мебелдерди карасаңыздар достор, анан обой, моюша обой өзүнчө эле бир башкача обойлордун бири экен достор. Спальный, полный гарнитур, анан кийин потолок өзгөчө декоративный болуп жасалыптыр достор. Экинчи бөлмөгө келебиз достор. Баягы куда соокторду мына ошол комнатада тоссоңуздар зор болчулар экен го достор, Так, потолок негизи өзгөчө дизайнда болуптур достор. Анан ар бир комнаттын өзүнчө бир жакшынакай болгон моюша обойлордон калыптыр. Мынакей достор, карасаңыздар, өзүнүн жакшынакай болгон эки бул жакта айнеги бар, подоконниктери менен, анан сонун болгон шторасы менен. Жүрүңүздөр. Эми достор, биз азыр эки бөлмөнү көрсөттүк. Эми үчүнчү бөлмөгө кире турган болсок, мынакей достор, караңыздар. Укмуш болуп, негизи проект жакшы экен. Бул жерде деле спальня кылсаңыздар болчу экен, детский болуп, мынакей. Достор, көрүңүздөр. Жүрүңүздөр. Достор, анан кийин мына жерге наркы комнаттан от жагат экен. Анан бул комната кошо ысыйт экен, көрүңүздөр. Бул жак духовкасын кошо айтып өтөйүн. Эми мына ал жакты сиз кухня кылсаңыз болот экен. Себеби мына жерге отту жагасыз. Анан калган комнаттарды жылытсаңыздар болот экен, көрүңүздөр. Анан кухнянын алдын бул жерди жакшынакай кылып нерге кафелди төшөп коюптур достор. Бияктан кокусунан күйүлү бирикке түшүп калсачы, толук монтаждар бүткөн, жашоо ыңгайлуу. Анан мына жерде түз килипкен өзүнүн кирип келүүчү жай менен бул жерде кошумча сөрүсү бар экен. Кааласаңыз мына ушул жерден крышага чыгып кетсеңиздер болот экен, Мынакей ушул жерден азыр эшигин алдын бир катар көрүңүздөрчү. Балким ушул сиздерге жагат достор. Бул Мадайлын эле так эле центринен достор. Эми жүрүңүздөр. Мен көчөсүн айта турган болсом, Суранбаев Мамиев көчөсү 7 достор. Анан мына жерде 160 эле конечный бар, мына ушунун эле жанында. Эми мына жерде өзүнүн временкасы бар. Анан мына жерге келе турган болсок, бул жерде сөрүсү бар экен, жүрүңүздөр. Анан ушул жерден кирип туруп эле баягы гаражга машинаңыздарды ментип топтосайып ушул жерде жакшынакай кылып сактасаңыздар болот экен. Көрдүңүздөр, достор, жүрүңүздөр. Мына жерде дагы эки бөлмө бар, кирмей чыкмай бир экен. Бул жакта азыр жаш балдар уктап атат экен, биз тосолук жаратпай эле коелу. Жашаага шарты бар. Территориясы чындыгында аябай чоң, өзүнүн жакшынакай болгон мол ограждениялар менен тосулган, өзүнүн кичинекей болгон бак дарактары бар. Бул жерде алма, кокон гиляс, шабдалы бар экен. Анан мына жерде суу кампага келе турган болсок, достор, мына жерде суу кампада мына ушунун ичинде экен. Эки бөлмө бул жерде. Мына жерде суу кампа бар экен. Анан кийин мына жерде 3 очок бар экен. Көрүңүздөр, бул жерде менен самовар менен. Жүрүңүздөр. Эми мен кийинки бөлмөлөргө бара турган болсом, бул жерде өзүнүн суусу бар. Суу дайыма чыгып турат экен. Свет келген, анан складты бир катар кылып көрсөтүп коелу. Майда чүйдө варенье, супуларды ушул жерде сактасаңыз жакшы болот. Эшиги да мондай темир эшиктен экен. Бул жак склад экен, ачпай эле коеюн. Анан төрдө ажатканасы. Анан эң эле жакшы жерине келе турган болсок, достор, летний, зимний болгон өзүнүн жакшынакай болгон малканасы бар экен, достор. Мына ушул жерге 10 буканы бемарал мына ушул жерге карайсыз. Көрдүңүздөрбү? Полуна келе турган болсок, баягы бышкан кирпич астына жакшынакай кылып тегиз кылып төшөп коюптур. Себеби баягы букаларга суу өтүп калбаш үчүн өзүнчө мондой казыктар менен. Жүрүңүздөр. Акыры да бетон болуп кеңири болуптур. Баягы зимний малкана деп айттык го биз, мына ушул жак экен. Салкын өтө сонун экен го.
кетирип коюп турат достор. Карасаңыздар, бука баксаңыздар зор болот экен. Анан бул жерге да жакшынакай кылып мал жей турган акыры цементтон болгон. Анан кийин жаткан жери мондай бышкан кирпичтен болот. Таштамайлар да жакшы экен. Кыскасы мал чарбасын жакшы түшүнгөн агайындар болсо мына ушул жерде бир байкап көрсөңүздөр болот экен. Багын бир катар кылып көрсөтүп койдук достор. Көрдүңүздөр. Баасын мен бир катар айтып өтөйүн. $109,000 бир аз кеми бар, анан сүйлөшүү жол бар экен достор. Көрдүңүз да. Бул жерге суу келген, свет келген, анан Мадайлын эле центри деп дагы айтсак болот. Жолго дагы жакын, бул жерде Ошалай жолуна дагы жакын достор. Көрдүңүздөрбү? Сонун жер да негизичи. Анан мына чекедеги турган бул кичинекей эме, бул тоокана деп айтышты. Көрдүңүздөр, эми мына жолун бир катар кылып көрсөтүп коеюн. Жүрүңүздөр туугандар. Бүт тарабы мондай пескоблок менен тосулуптур. Анан үйүнө келе турган болсок, бышкан кирпич менен курулган экен. Сейсмопоястары коюлуп, подушкасынан бери. Анан чатырына келе турган болсок, төрт тарабына жакшынакай суу түтүкчүлөрдү коюп коюптур. Андулин менен жабылып турган экен достор. Көрдүңүздөр, баардык тараптары жакшынакай болуп, апакай болуп, абшыркадан болуптур. Эми мына жерден чыкканда эле өзүнүн көчөсү. Биз айтып өткөн көчө мына ушул Суранбай Мамиев көчөсү ушул. Картада Суранбай Мамиев 7 деп жазган болсо, мына ушул адреске келет. Жакшы жери биз айткан мына достор, караңыздар. Баягы гараж кылсаңыздар, мынакей машинаңыздар күндөн корголуп турат, кардан корголуп турат, таза тыккан болуп, мына ушундай болуп, сонун болуп турат экен. Видеону достор менен бөлүшкөндү унутпайсыз. Кимде ким Мадайлынан ушундай жакшынакай үй менен жашоого даяр ушундай үй алам деп жүргөн болсоңуздар, достор менен видеолошуп коюңуздар. Мектеп, балдар бакчасы, анан кийин мечит мына ушул жерден ээсинин айтымы боюнча достор 5 мүнөттө жетип барат экенсиздер. Биз азыр көчөсүн чыгабыз, ориентир адрестен силерге тактаана кылып түшүрүп беребиз. Биз турган жер бул Ошалай центральный көчөсү достор. Бул жер Мадынын центри. Баарыбыз да билген Маделес чайкананы билесиздер достор. Салам алейкум. Анан мына ушул көчө менен достор примерно бир 5 мүнөт жүрөсүздөр. 5 мүнөт жүргөндө достор 160-нын конечныйге келет. Ошол жерден кайра солго бурулсаңыз Суранбай Алиев көчөсүнө туш болосуңар. Толук адреси Яндекс картага жазасаңыз Суранбай Алиев 7 десеңиз салып жаткан жер үйгө туш кылат. Достор, сиздер каналга катталыңыздар. Биз силерге Кыргызстандагы эң арзан болгон турак жайларды жарнама кылып берип турабыз.